Биринчи радио түз эфирде уктурууларын улантат. Актуалдуу маектен баштайлы. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, бүгүндөн баштап акысыз юридикалык жардам алуу боюнча декада башталды. Бүгүн старт алганы боюнча маалымат берип жатабыз. Бул декаданын максаты эмне экенин сиздерге айтып кетели. Мына ушул калктын аярлуу катмарларынын укуктук жактан корголушунун деңгээлин жогорулатуу, юридикалык жардам көрсөтүү, укук жактан агартуу, сот адилеттигине жетүүнү камсыз кылуу, жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишке ашырууну көмөктөшүү. Мына ушул акысыз квалификациялуу укуктук жардам алууда бизде Кыргызстанда мыйзам жол берет. Андыктан бул декадада көбүрөөк маалымат алып, бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калуу зарыл. Акысыз болгон үчүн бул натыйжасын бербей калбайбы деген суроолор дагы болот экен. Деги эле квалификациялуу юридикалык кеңеш деген эмне? Бүгүнкү өтө турган тема мына ушул багытта болмокчу. Эсиңиздерге сала кетели, бул уктуруу Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын, ошондой эле Финляндиянын тышкы иштер министрлигинин Кыргыз Республикасынын укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү долбоорунун алкагында дагы өтүп жатат. Бүгүн ушул студиябызга келген меймандарды мен тааныштырып кетейин. Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет кепилдеген акысыз консультациялык укуктук жардам көрсөтүү боюнча борборунун директорунун орун басары Жылдыз Рыскулова, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү боюнча мамлекеттик реестрде каттоодо турган адвокат Айзат Акматбекова, ошондой эле Бишкек шаары боюнча координатор Канатбек Исраилов катышат. Бир нече минуттардан кийин мына ушул Данко коомдук фондунун жетекчиси, координациялык кеңешинин мүчөсү Нурбүбө Керимованын да катышуусу күтүлүүдө. Анда студиябызга кош келипсиздер, урматтуу меймандар. Мына бүгүн азыр эле сиздер ушул Кабар маалымат агенттигинен келдиңиздер окшойт. Ал жерге дагы ушул эл ушул маалымат менен толук мындай бир кабардар болсун. Бул декаданы дагы өз пайдасына биздин карапайым калк пайдаланып калсын деген таризде бүгүн ал жакта дагы маалымат өткөрдүңүздөр. Негизи ушул жыл сайын мындай декаданы өткөрөсүздөр. Жыл сайын ушундай бир маалыматтык жакшы бир акцияңар жүрөт. Кандай дейсиздер? Бул жылы кандай болгон атат? Квалификациялык акысыз юридикалык жардамдарды кандай баштайсыздар дегенде, Жылдыз ушулдан баштасаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Менин атым Жылдыз Жакшылыковна. Мен ушул Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардам боюнча директордун орун басары болуп иштейм. Бүгүнкү күндө ушул Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан 30 ноябрдан 5 декабрга чейин акысыз консультациялык жана юридикалык жардам көрсөтүү ушул декадасын башталышы болуп жатат. Ушул негизи декаданын максаты бул биринчиден калктын аялуу катмарынын ушул укуктук коргоосунун деңгээлин жогорулатуу, калкка укуктук жардам көрсөтүү, укуктук билим берүү жана сот адилеттигине жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу, жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишке ашырууга көмөктөшүү ушул болуп эсептелинет. Дагы андан тышкары ошол бул декада ошондой эле 10 декабрында белгиленүүчү адам укуктарын күнүнө карата уюштурулган. Ушул күнү 1948 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы адам укуктарын жалпы декларация кабыл алынган. Дагы айтмакчымын, ошол сот адилеттигине жетүү акыйкат жана талаптагыдай процесске жетүүнүн фундаменталдык демократиялык укуктарынын бири болуп саналат жана демократиялык коомдо жарандардын укуктарын коргоо үчүн биринчи кезектеги мааниге ээ. Дагы мен ошол айтмакчымын, эгерде мурунку жылдары Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги ушул сыяктуу иш чараларды
эл көп топтолгон жерлерде өткөрүлүп жаткан да. Бирок жогорку окуу жайларында жана мектептерге лекцияларды окушса, анан быйыл болсо ушул өлкөдөгү эпидемиялык кырдаалды жана чектөө чараларды эске алуу менен декаданы форматын бир топ өзгөрттүк. В основном көбүнчө онлайн боюнча берилет консультация. Анан биз Мурдагыдай жерлерди кыдырбайсыздар. мурдагыдай жерлерди кыдырбайбыз, бирок биздин ушул юстиция министрлигине караштуу аймактык юстициялардын анда эшиктер ачык. Бүгүнтөн баштап саат 9-дан 6-га чейин ушу биздин жарандарыбыз барып эле консультация алса болот. Жана аймактык юстициянын башкармалыктарынын алдындагы калкка акысыз юридикалык консультация жана жардам көрсөтүү борборлоруна дагы барышса болот. Бүгүнкү биздин республика боюнча ошондой борборлор бизде 28. Алар деле ушул биздин жарандарыбыз ошол жерге кайрылса болот. Саат 9-дан 6-га чейин. Анан моундай бир жакшынакай буклеттерди чыгарганбыз. Сизге да азыр калтырып коем. Буякта бүт адрестер жазылып турат. Кайсы жерге кайрылса болот. Анан телефондордун номерлерин биздин кызматкерлердин, юстиция министрлигинин кызматкерлери да бүгүнтөн баштап уже ушундай консультацияларды берип жатышат. Эми жыл сайын биздин программанын жүрүшүндө дагы бир топ суроолор болот. Мына сиз азыр ушул декаданын максаты кандай, иш чара кандай өтөт? Албетте быйыл пандемия шартында жашап жаткандыктан бир топ маалымат берүү бул онлайн түрүндө өтөт экен. Биз ушул программаны коюп жатканда бир кандайдыр бир максатты да көздөйбүз да. Ушул биздин жарандар ушул укуктук сабаттуулугун арттырып, ошо сиздердин жүргүзүп аткан моундай ишиңиздер менен булар канчалык маалымдуу болуп атат? Ушул сиздердин жыл сайын өткөрүп аткан ушундай акцияңарды булар учурунда пайдаланып калып атабы? Деги эле ушул боюнча маалыматы барбы деп айрым бир сурамжылоолорду да жүргүзүп көрдүк да. Азыр биз ошол сурамжылоону угуп алып туруп, андан кийин сөздү уланталы. Мисалы укуктук жактан мындай сабаттуулук бир аз биздин жерибизде төмөнүрөөк болуп жатат да. Кээде укуктук маселелер чыкканда мындай юристтер менен мындай түзмө-түз мындай көпүрө болуп алар менен байланыша албай калабыз да. Нет, не знаю, куда обращаться и сколько стоит. Потому что не сталкивался с этим. Ну, по телевизору передавали, что можете обращаться там по юридическим вопросам. Вроде как бесплатно, слышал. А так не интересно. Не задумывалась. Платно? Не знаю. Юридический вопрос боюнча билбейт экенмин, бирок документально жүргөндө сотко кайрылыш керек го дейм. Ну, адвокат, конечно. Не знаю. Как бесплатно? Платные же все. Платные в основном. Платные все. Говорят, государственное, все равно они тоже берут. Билбейм, азырынча ойлонуп деле көрмөкмүн. Кандай дейсиздер? Бул элдердин ушундай маалымат боюнча ар кандай пикирлерин айтып атат. Айрымдары биз билбейбиз деп атат. Айрымдарын биле тургандагы кичине билдик. Ушул боюнча эмнелерди айтасыздар бул? Сиздер жүргүзүп аткан ушундай иш чаралар канчалык бир калың мындай бир элдин катмарына жетип атат деп ойлойсуздар? Эми бүгүнкү күндө азыр биз угуп атпайбызбы? Кээ бир адамдар биздин система боюнча билбейт экен. Анткени кандай айтсам, алардын бир кандай мындай укуктук проблемасы жок болгондуктан бизге кайрылбай, анан алардын как-то өзүнүн иштери жок болчу да. Вот азыр уксам. Бирок биз ушу биздин борборубуз, юстиция министрлиги жыл сайын жылда бир нече акцияларды өткөзөт. Ушул мен ойлойм, мындай вот бүгүнкү да декаданын башталышы мындай вот иш чаралардын арты менен ушу өлкөбүздүн калктын сапаттуу акысыз
юридикалык консультация жанакы юридикалык жардамга бирдей ушу мүмкүнчүлүк алат деп ойлойм. Анан көп эле жарандарыбыз биздин ушул система боюнча билип калышат. Бизге ушул биринчиден биз эле жалгыз иштебейбиз. Ушул мамлекеттик кепилдеген юридикалык система боюнча буга дагы бир нече субъекттер кирилет да, мыйзам негизиндечи. Бул коммерциялык эмес уюмдар. Биякта координационный советтин бир активдүү мүчөсү Нурбүбү эже отурат, ушу общественный фонд Данканы жетекчиси. Ошол да может Нурбүбү эже дагы бир кошумча сөздөрдү айтып кетет. Ошо биргеликте биз абдан мындай көп жарандар биздин система боюнча билсин деп ушундай декадаларды, акцияларды өткөзүп жатабыз. Анан радио, ушу сиз аркылуу радио, анан телевидение аркылуу дагы мындай бир нече көп маалымдарды жеткиргенге аракет кылабыз. Рахмат анда. Биздин уктуруубузга мынакей координациялык кеңешинин мүчөсү, Данка коомдук фондунун жетекчиси Нурбүбү Керимова да келип кошулду. Нурбүбү айым, мына сизге да ушундай суроо анда. Негизи пандемия шартында биз айтып атабыз да, зордук, зомбулук ушул 30%га көбөйдү. Анан жарандардын укуктук сабаттуулугу мына кандайдыр баа берсек болот бекен? Сиздер тенденция кандай болуп атат? Анткени биз өткөн бир уктурууларда биздин биринчи радиого кайрылгандар болду. Ушул көл жактан кайрылды, андан кийин мына Жалал Абад жактан кайрылгандар болду. Мына ошолорду алып карасак, айрымдар ушу адвокаттарды жалдаганды дагы, керек болсо бизде ушундай бекер акысыз бир юридикалык жардам алууга мүмкүн экендигин билбей аткандар дагы бар экен деп күбө болдук. Биз түз эфирде бул боюнча да талкуу жүргүзгөнбүз да. Ошондон улам сизге суроо да, мына азыр көбүнчө акысыз жардамдарга кимдер муктаж болуп атат? Тенденция азыр бизде кандай? Мындай бир укуктук талаа менен чечилген жагдайлар басымдуу болуп атабы? Кандай дейсиз? Эң биринчиден саламатсыңарбы баарыңарга? Менин эң биринчи мындай айтып кетейин. Бул мамлекет кепилденген юридикалык жардам пайда болгону. Бул мамлекет өзүнүн жарандары жөнүндө ойлонгон эң сонун нерселердин бирөөсү болуп атат да. Анан эми жанданган жагынан мынакей тиги Жылдыз Жакшылыкова айтып кетти. Биз бул борбор пайда болгондо ушу Кыргызстанды баарыбыз деген мындай бөлүп алып, жарандык коомдун мүчөлөрү биз дагы бул Минюстун тиги ушу борбордун тиги жумушчулары дагы чогуу Кыргызстан боюнча бүт бойдон кыдырып чыктык. Ушу 1 айбы, 1-2 айдай болду. 2 айдай болуп жерлерден айыл өкмөттөрү менен кезиктик. Жерлерден ошол тиги жөнөкөй жарандык коомдор менен өзүбүздүн тиги эмелерди чакырдык. Баягы мамлекеттик эмес уюмда иштеген өзүбүздүн мүчөлөрүбүздү да чакырып, бүт баарына маалымат бергенбиз. Маалымат аябай жакшы тараганда эметипчи. Анан бүгүнкү күнү бизде эл деген бир мындай, мен дагы ошол эми жарандык коомдун мүчөсү болом. Эгерде муктажың жок болсо, чын эле көп деле баягы ойлонбойт экенсиң бул жөнүндөчү. Анан баягы муктаж болуп, колуң ооруганда доктор жөнүндө ойлонот экенсиң. Башың ооруса доктор жөнүндө ойлонот экенсиң, Эгерде ушунчалык бир юридикалык жардам керек болсо, ошондо гана эстей баштайт экенсиң, кайда барам, эмне барам деп. Ошондуктан бүгүнкү күнү албетте биз дагы мындан ары тышкары дагы иштеш керекпиз, тыкыз иштеш керекпиз, аябай катуу иштеш керекпиз. Себеби деген мына декада деп атат, азыр эле мына журналисттер айтып атат, декаданын убагында эле иштейсиңер. Жок, биз айттык, биз декаданын убагында иштебейбиз. Декада деген ушундай түшүнүк калыптанып калат да. Ушундай болуп ушундан пайдаланыш керек. Жок, мен сразу азыр журналисттерге минтип айттым. Биз 1 жыл катары мынакей биздин борбор менен мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардам берүү борбору менен тыкыз иштешип атабыз. 80ге жакын мамлекеттик эмес уюм Кыргызстан боюнча. Биз тыкыз иштешип атабыз, 1 жылдын ичинде иштешебиз. Анан бу декада деген ушу жылдын аягындагы бир жыйынтык болот го, жыйынтык болот го. Кандай иштеп атабыз, эмне кылып атабыз, анан дагы бир жолу элге ушу мындай көбүрөөк ушу маалыматты берсекпи деген мааниде болуп атат да. Ушул 10 күндүн ичинде, декада деген 10 күн, 15 күндө, ушу 10-15 күндүн ичинде дагы бир жолу өзүбүздүн жасап аткан жумуштарыбызды карап, анализдеп,
эмки жылы ушу кайсыга көбүрөөк көңүл буруш керекпиз, кайсы райондорго көбүрөөк көңүл буруш керекпиз, кандай жагынан иштеш керекпиз, жаңы бир мындай иш планын жасаш керек болуп атат да. Анан силер айтып атасыңар азыр көп элдер билбейт экен бул жөнүндө депчи. Мен дагы бир жолу айтып кетейин деп атам. Бул жөнүндө маалымат аябай көп берилип атат. Биз деген мынакей бул борбордун алдында деген 80ге жакындап калды мамлекеттик эмес уюмдар. Координациондук кеңеш дейт. Ошо кеңештин ичинде секретариатыбыз бар 5 киши. Азыр ошо отуруп алып ошо ойлонуп атабыз. Ушул биздин координациондук кеңешти кантип иштетсек, кантип өкмөткө жардам бере алсак, кантип ушу биздин бул бизге жардам берип аткан ушул борборго кандай жардам берсек, ушул жөнүндө көбүрөөк эл маалыматка жетсе экен деп. Анан азыр ойлонуп атабыз, ушу бул декаданын ичинде эми азыр өзүңөр көрүп атасыңар, бул вирус болуп атат, карантин деп эметкен атышат. Ошон үчүн деген бул көбүрөөк онлайн кезиккиле деп атат да. Онлайн кезиккенде ошондо эмне? Мен в основном мисалы деген Facebook'та отурам, Instagram'да отурам. Ошол аркылуу көбүрөөк маалымат бериш керек. Канчалык жетиштүү болот ошол онлайн түрүндө? Ошо онлайнда кичине оорураак болуп атат. Бирок деген биз азыр деген мынакей азыр айыл өкмөттөрү менен тыкыз иштеш керек болуп атат. Себеби деген айыл өкмөттөр бетме бет баягы өзүнүн жарандары менен иштешип атат да жерлерде. Ошолор менен тыкыз иштешип, ошолордун арасында өзүбүздүн баягы тиги неформалдык тиги кыйын кишилерибиз бар, инсандарыбызчы. Ошол инсандарыбызды өзүбүзгө тартыш керек болуп атат да. Ошолорду тартып, ошолор аркылуу ушул жөндө маалымат берип ошто иштеш керек болуп атат. Эми мындайда себеби биздин биринчи радиого дагы көп мына Юстиция министрлигинен дагы ошол мамлекет кепилдеген акысыз жана жардам укуктук жардам көрсөтүү боюнча борбордон да көп кайрылышат. Ушуну элдерге мындай маалымат кылып жеткирип коелу деп. Биз дагы макул болуп ушул эфирлерди дагы ошол багытка буруп элге дагы мындай маалымдайбыз. Бирок көп учурда кайрыла келсең, мен ушундай адвокат жалдай албай атам, анан мен өзүмдү билбей калдым, анан мен ушинтип салалып атам дегендерди дагы укса болот да. Азыр бизде угарман бар экен, суроосун угуп алып туруп анан биз дагы улайлы. Сиз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Сизде. Саламатсыздар Таалайкүл. Саламатчы. Рахмат, жакшы передача кылып атасыңар. Конокторго да саламымды айтам. Бишкектеги Фатима эжең. Мен эки өтүнүчүм, бир суроом бар да. Биринчиси, менин инимдин кызы кичинекейинде эле багып алышкан, чоңойду ал кыз, 25ке чыкты. Анан эзели көрбөгөн атасынын наамын, фамилиясын өзгөртүп, өзүнүн отчимине, өгөй атасына алайын десе, эми эч ким жардам кайсы атта ала аласың деген статья бар го. Бул иштебейт да, ошол чайналып, тияка барып, бияка барып, эзели көрбөгөн атамдын атын алгым келбейт деп ал чайналат. Биз болсо калтыр деп. Бул биринчи суроом. Ушуну өзгөртсө болобу? Экинчи суроом болсо, менин жакын эле теңтүшүм эки эркек баласы менен 20-25 жыл мурун күйөөсү менен ажырашып, бир комната квартирада калганда, анан сот аркылуу бул 20 жылдан бери жашабайт, бул квартираны үлүшүн алсын дагы бизге чегерип берсин, биз сатып кичине чоңойтуп, балдары бойго жетти, уже 30га таяп калды. Анан десе жок, атасын көрүшпөйт дагы, билишпейт да, бирок туугандарынын арасында ал жашап жүрөт. Анын дагы ушу юстиция аркылуу рахмат, жана Жылдыз Рысбековна отчествосун унутуп атам. Октябрь району, Туңгуч микрорайонуна келип дагы ушундай бесплатный эме беришкен да, консультация беришкен. Туура жолун көрсөтүшкөн да, тиги сотко кайрыласыңар андай мындай деп, бирок аягына чыга алышкан жок да. Ушунун аягына кантип чыга алышса болот? Бул балдарды чоңойтуп, атасы бир тыйын жардам берген жок. Эми мындайча болгондо аты бар да заты жок болду. Ушундай маалда кандай жардам ала алабыз? Сот дагы истегиле тапкыла, анан издеп атабыз, тимдей мындай деди да. Сиздер мени туура түшүнүп атасыңар болушу керек. Даже 25 жыл болуп кетти. Чыгара албайт дагы, же үйдү бөлүшө албайт, ушундай чайналып жүрүшөт да. Ушу кандай жардам бере аласыздар? Сиз туура жолун көрсөтсөңөр, мен азыр тең түшүмдү жөнөтөт элем. Анан Октябрь районунун кайсы жерде кандай кабыл алып атышат, ушу пайдаланып калышсын. Рахмат, ишиңерге ийгилик каалайм, аман болгула. Кимиңиздер? Адвокат айтып берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Фатима эже, сиздин ошо биринчи сурооңуз боюнча жооп берип коеюн. Баланын, ошо бойго жеткен баланын атын жана фамилиясын өзгөртүү болобу деп суроо бердиңиз, өзгөртсө болот, анткени бул үй бүлөлүк кодексте көрсөтүлгөн бойго жете элек, жашы жете элек гана өспүрүмдөр ата энесинин уруксаты менен баардык баягындай укуктук
кыймыл аракеттерди жасашат дегенчи. Бойго жеткен бала болсо, ал өзү азыр биздин мамлекетте ошо борборлоштурулган мамлекеттик каттоо органдары жайгашкан. Ошол жакта баягы жарандык актыларды жүргүзүү боюнча дагы ошо бир жерде жайгашкан, баягы паспорт берүү, туулгандыгы жөнүндө жанагындай күбөлүктөрдү берүү жөнүндө борборлоштурган ар бир райондо өзүнүн баягы центрлары бар. Ошол жака кайрылса болот, өзү ошол бойго жеткен бала ошол жактан арыз толтурулат, өзүнүн ошол отчимине фамилиясын алам деп атканбы, ошол отчиминин фамилиямды алам деп, эгерде отчими менен ошо энесинин экөөнүн баягы никеге турган күбөлүгү болсо, ошол негиз болот да. Ошол боюнча арыз тапшырылат, анан тиешелүү документтерди ошол центрга барып тапшырат, ошонун негизинде өзү ошол отчиминин фамилиясын алат. Эгерде ал жактан кандайдыр бир отказ болсо, кандайдыр бир документтери жетишсиз болсо, анда ошол жактоочуларга кайрылып, юстиция министрлигине келсе, ошол ар бир райондун өзүнүн дежурстволор боюнча жактоочулар бар. Ошолордон бир жактоочуну бөлүп берет дагы. Ошол жактоочу ошол жетишпеген документтерин алганга жардам берет. Же кандайдыр бир юридикалык консультацияны, же болбосо ошол отказ берген органдын ошо кыймыл аракеттерине болгон баягы юридикалык кыймыл аракеттерди жасап жардам берет да ошо жактоочу. Рахмат. Дагы Экинчи суроо боюнча, ошо менин түшүнүгүм боюнча ата-энеси ажырашып кеткен, ата-энеси ажырашып кетип, ошонун үйү калганбы? Үйү калган, анан ошонун кандай алса болот, кандай жардам керек деп суроо берип жатасыз. Ошол боюнча эгерде мурун жактоочуга кайрылган жок болсоңуз, сиз келсеңиз, ошол координаторлор жана мен жогоруда айткандай эле сизге жактоочу бөлүп берет. Ошол боюнча тиешелүү документтерди тиешелүү органдарга барганга, сотко кайрылганга бардык юридикалык жактан жардам көргөзүлөт. Ал боюнча ошо жарандык кодексте дагы көрсөтүлгөн, үй бүлө кодексинде көрсөтүлгөн ошол үй бөлүшүү, үлүштөрү боюнча балдарына кандай үлүштөр калат, же болбосо кандайча болуп ошону чечилсе болот деген ошо укуктук жардам тиешелүү түрдө жүргүзүлөт. бизде угарман бар экени айтылып атат. Дагы бир угармандын суроосун угалы анда. Алайкум, саламатсыз. Саламатсызбы? Мен Бишкектен эсен. Мен эми момундан сөздү баштагым келет да, биз ошол кечээли бул майыптар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деген сөздү бүгүн аярлуу катмардагылар да айтылып калганыбыз анча мынча кулакты кубандырат да. Майып деген анча мынча биздер чукулап мындай кемсинткендей болуп калат да. Ошону 27 жылда түшүнүп, 1 жылдан бери айта баштадык. Ушундай атасак жакшы болот эле деген адамдардын бири да мен элем. Эсиңерде калды калган жокмун деп, Кудайдын кулагына жеткендер ошондой аярлы деп сүйлөй баштадык. А бирок биз ар бир эле бийликте эле отурган эле киши аябастан ар бир пенде ошо бир Кудай бешеде ошондой нерсени жазып койгондорду аяр мамиле кылса, ошондой бизде жылдуу болот деп ойлойм да. Эмнеге мындай айтам? Себеп дегенде жанагы конвенцияны биз 8 жыл күтүп жүрүп кошулдук, туурабы? Адам мактаныштын кереги жок да. Мына бүгүн айтып атасыңар юридикалык жардам тууралуу. Бул тууралуу 1 жыл мурда айткансыңар радиодон. А 1 жылдын ичинде силер эмне тууралуу айттыңар? Ошол аярлуу катмардын адамдарына аяр мамиле кылыш керек да. Ал бишаралардын кээ бирлери может кулагына чарышы мүмкүн да. Бир эле нерсени айтып коеюн. Анан кийин алар өздөрүнүн юридикалык укуктарын эмес, социалдык аларга мамлекет кандай жардам бергенге милдеттүү экенин билбесе, ошонун жардамды бергиси келбегендер толуп турат да. Ушулар жанды кашайтып, жанды күйгүзүп атпайбы? Ошону көрүп туруп, биз дени соолугубуз жайындагылар
унчукпай билмей болтуруп басып жүрүп атпайбыз, ошо башыбызды жогору көтөрүп алып туруп. Эң жаман жер ушул болуп атат да. Анан эң дагы бир ойлонуп нема болуп атат. Бардык жерде мына акы төлөнүп атса, бардык мамлекеттик болобу, башкалар болобу, особо жанагы адвокаттардын кызматтары акы төлөнүп атса, анан эле ушу былтырда бир укканым бир ойлондум. Эмне ушу бизде ошондой бир Лениндин жүрөгү бар адвокаттар бар, ушу бечара мындай жардамды акысыз чын дили менен бергенде бизде барбы деген ой келет да. Ким жанагы эгер силерге катуураак айтып койсом. А бирок ошондой жардамга жетишсе болобу? Анан жөнөкөй эле бир мына как реклама сыяктуу эле сүйлөй бербей, кыялданыш керек. Кыялданбайынча, жакшыны ойлонбойынча жакшы нерсе келбейт. Бирок демек реалдуу жумуш барбы деп атасыз, реалдуу бир нерсе өзгөрүү болобу ушул? Адамдардын жанагы аярлуу катмардын бир жардам берүүдө юридикалык жактан хотя бы. Рахмат. Кимиңиздер жооп бересиздер? Мен жооп берейинби? Менде мындай суроо болуп турат да, бир эжекке бар эле, ошо күйөөсүнөн ажырашып анан мурда ата энесинен калганда недвижимость бар экен да, кыймылсыз мүлкчү. Анан ал ошо ата энеси каза болгондо ошо үй ал эжеке не совмещение деп болчу экен. Анан турмушка чыгып кетти, турмушта ажырашып, азыр 2 кызы менен жүрөт да, мындай мында үй жайсыз, кыйын болуп аткан. Ошо үйүн жанагы недвижимость деп вытуандар менен талашса, бирок ошо сотко берейин дейт, сотко берейинсем дейт, же адвокат жалдай албайм дейт, акча дейт да, кale өлдү дегенде 100 миң тегере керек экен дейт да. Ошону кандай бир жол барбы ошол эжекеге бир жардам бергенге да? Адвокат бир мындай акысыз адвокаттар барбы дегенде, неге дегенде ал айтат эжеке. Ошо эмени баягы үй мүлк негизи 4 баласы болсо 4 баласына бөлүп беришет да. Алар өзүлөрүндө незаконно каттатып алышкан экен үйдүчү. Анан казаларга барса, алар муну кордолоп кол айткан да, чын айткандачы. Анан кайрылайын дейт, же күйөөсү деле ошо өзүнүн күйөөсү 2 кызына алимент төлөбөйт экен, эмне десе эле өлтүрүп кетем, анан устап кетем, анан союп кетем деп эле күйөөсү ушундай угрожение болот экен да негизичи. Анан бакшы эже сен аябай кыйынчылыкта жүрөт да. Анан ошо өзүнүн ата энесинен калган имуществого ээ боло албай атат да. Түшүнүктүү. Жакшылык, рахмат. Болсо да долясыначы. Рахмат. Кимдир бирөөлөр үчүн кам көрүп атканыңызга рахмат. Азыр биздин адвокаттар жазып алды сиздин сурооңузду. Кийинки угарманды кабыл алып коюп анан чогуу кеңеш берсеңиздер. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Кутмандын күнү бар менен Талайгүл рахмат. Сен ушу биринчи радиого такай ушу укуктук эмелерди алып чыгып атасыңар. Жарандардын укугун коргоп, жана биздин конституциянын эмеси байма-бай өткөрүп атасыңар. Рахмат, эл каныгы менен болот да. Бул эне менен баланын майыптарын коргоо фондунун президенти Мурзаева Аймсат, фонд Тайгулташ. Мисалы үчүн мына азыркы укуктук боюнча, үй бүлөлүк укук, мындай эме майыптардын укугу боюнча Баткен районунда Баткенди эң алыскы район биринчи баштады да ушунучу. Мен ушу жөнөткөн боюнча жарандарды жөнөттүм, бир канча эмелерди так чечип, эч кандай эме кылбай, майыптарга акча төлөтпөй, эме ката алыскы райондорго көбүрөөк түшүндүрүш керек, бирокчу. А биздин алыскы район эмес, мына шаардагылар укугун тепселип, аябай кыйналып жүрүшөт. Же алимент ала албай, же болбосо өзүнүн жашап турганы жери жок. Өзүнүн укуктук эмесин өтө мындай эме кылбагандар көп да. Мен ошо юстиция министрине, ушу юстициялар элестик юстициялар баарына рахмат айткым келет. А бирини ушу мен айтып билгенимче ушу марттан баштап бирини иштеп атышат да. Рахмат ошолорго. Чанан мен ушу мына азыркы немеге бар регистрация жүргүзүп коюн дедим өзүм. Булардын адреси каерде экен? Ошо фонд Тайгулташ боюнча бар ошо регистрацияга жүргүзөйүн дедим эле да, мен дагы мүчө болуп катталып, керекпи, керек эмеспи, непосредственно ыйлап келишет да бизгечи. Ошо ыйлап келгенде биз каяк укуктук өлкө юстицияга жөнөтөт экенбиз. Адвокаттарга башка мисалы үчүн мына өзүнүн шаардык сотторго барсаң, а жерде обязательно төлөнөт. А жерде өздөрүнүн ордери бар, өздөрүнүн факс коэффициенттери бар. А единственный ушу юстицияга келгенде эле каяка кайрылышын билбей калып атабыз да. Рахмат, ишиңерге ийгилик болсун, үй бүлөңөргө тынчтык. Жана ушу Аллахтын аркы дүйнө бүдүнү бактылык кылсын силерде. Рахмат сизге, биз укканыңызга, убакыт бөлгөнүңүзгө. Биринчи жакшылык деп чыкты. Нарын жергесинен ушул кимдир бирөөнүн баягы сотто өзүнүн ишин чыга албай аткан. Рахмат. Абдан жакшы суроо. Бул кыймылсыз мүлк эженин жанагы ата энесинен калган үй мүлкүнө тиешеси барбы деген суроого жооп берейин. Ошол кезде баягы жашы жете элек өспүрүм боюнча калыптыр. Ооба, түздөн түз тиешеси бар. Эгерде ошол бир туугандардын
бирөөсү өзүнө гана каттатып алган болсо, ошол ата энесинен калган үйдү ошол жанагы каттатып алган боюнча ошол документти жана мурас катары калат да негизичи мыйзам боюнча ошону оспаривать этип ошол боюнча иш жүргүзүш керек да. Ал боюнча бул байке айтып атпайбы, ошол адвокаттарга кайрылса, анан азыр адвокаттардын баары эле акча алат экен деп. Жок, мына бул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам ошо на бесплатной основе баягы акысыз түрдө жүргүзүлөт. Ошондуктан азыр дагы бул Жылдыз Жакшылыковна айтып кетпедиби, буклеттердин баарын таштап жатабыз. Ошол сайттарда баардык жанагындай даректердин баары бар, ошол центрлардын. Кайрылса, ошол адвокатты бөлүп берет дагы, ошол адвокат өзүнүн ошол юридикалык жардамын көргөзөт акысыз түрдө. Ал боюнча ошол эжеге жардам берсе болот. Мыйзамда көрсөтүлгөн түздөн түз укугун коргоп жардам берсе болот. Экинчи суроосу боюнча ошо алимент боюнча дагы ошо үй бүлө кодексинде бизде төлөбөгөн, ошо алиментти төлөбөгөн, ажырашып кеткен учурда же болбосо чогуу жашап эле баягы балдарына жардам көрсөтпөгөн ата энеге, ошондой балдарын өзү багып аткан ата энеге укуктук жардам көрсөтүлөт, ошо алимент чектелип берилет. Анын баары биздин мыйзамда көрсөтүлгөн. Ал алимент боюнча дагы ошол жактоочуга кайрылса, баардык укуктук жактан жардам көргөзүлөт. Ошо айтып кеткендей, ошо акысыз түрдө. Түшүндүктү. Баткен областында ишти да жакшы жүрүп атканын айтты Бибисара эжеке. Бирок ошо ишке келгенде ошол кайра кайсы жерге каттала тургандыгын билбей калып атабыз дегенге кандай кошумча маалымат бересиздер? Баткенден салбадыбы Бибисара эжеке? Биз ойлоп атабыз тиги мынакей бизде деген айтпадыкпы, Кыргызстан боюнча 80ге жакын мамлекеттик эмес уюмдарыбыз бар депчи. Бул эжекебизге деген тиги биздин тиги даректерди берип коелук. Ошо айтып койсоңуздар. Менин телефонума чалса 0550 91 12 21 Нурбүбү деп берсе, ошол жерде биздин өзүбүздүн тиги партнерлорубуз бар, чогуу иштешкен тиги мамлекеттик эмес уюмдун тиги өкүлдөрү. Анан андан тышкары бул китепчелер бар, ошо китепчелердин ичинде дагы даректер бар да, моундай китепчелердин ичинде. Ошо даректерге жазса, бирок мага эле телефон чалса, биз ошол жерден бир кишини атайын тиги суранат элек, ушул өкүлчүлүк болуп бизге жардам берип койгула. Ушундан улам бир суроода Жылдыз Жакшылыковна, баардык эле жарандар өзгөчө ушул аял заты деп коелу, айымдар кандайдыр бир себептерге байланыштуу ушул мындай сиздердин борборго мындай бир бара алышпайт экен да. Мындай сиздерге тынымсыз бир байланыш телефондорун иштетүү каралганбы? Жана орус тилинде айтканда горячая линия дегендей. Колл-центр бар да. Биздин азыркы ошол моментте азыр иштеп чыгып атабыз. Ошондой горячая линияны биз ушул борбор аркылуу буюрса, может быть, уже бул жылдын ичинде үлгүлөбөй калабыз. Бирок иштеп жатабыз азыр ошону киргизгенге. Бирок мен айтмакчымын, дагы бир юстиция министрлигинин катарынан 112 ыкчам байланышы аркылуу акысыз юридикалык консультация берилет. Ошол жакта юристтер күндөн күн саат 8-тен 8ге кечке чейин ушундай консультациялар беришет. Анан ошого звонок этсе, чалган звоногу бекер болот. 112. Рахмат. Менде жана Бибисара эжекеден кийин суроом бар болчу, бирок дайыр угарман байланышка чыгып алыптыр, биз угааланда сизди. Эме эжекелер номериңизди жайрактан айтып койсо, жайрак ато эметпей калды, жаза албай калдык. 0550 0550 91 12 21 12 21. Координациондук кеңеш Нурбүбү эжең деп эметсең. Рахмат. Эми мындай да, жанагы азыр эми мындай деп калат го, бир көзүңө жоо депчи. Мындайча айтканда азыр алдамчылар да бар да. Юридикалык гана эмес, жөнөкөй маселелер боюнча дагы алданып калбаш үчүн сөзсүз түрдө укуктук жактан сабаттуулук деген керек да. Негизи элечи ушул сиздерге суроо. Алыскы өзүнүн аймактарга юридикалык кеңеш мындай жетиштүү десек болобу, мындай бир жеткиликтүүлүгү кандай? Мага мындай орусча жазып атат бул жака, ошо доступность
спросите, как доступность депчи. Эми кандай айтсам, биздин ар бир региондорубуздан координаторлор иштеп жатат. Биздин ушу борбордун координаторлору. Анан алыскы райондорго эгерде тиякта биздин мамлекеттик кызматкерлер жок болсо, биздин координаторлорубуз жок болсо, обязательно ошол алыскы райондордо координациялардын мүчөлөрү бар биздин. Ошон үчүн биз борбор менен ошо мүчөлөр менен тыкыз иштейбиз. Жанакы орусча айтканда перенаправление болот да. Эгерде ошо алыскы райондо бир жарандын бир кандай бир проблемасы болсо, укуктук проблемасы болсо, анан ошол кишиге кайрылса болот, тиги киши биз менен бизге перенаправление кылат да. Бизге чалып, анан биздин координатор менен байланыштырат. Дагы бир юстиция министрлигинин тарабынан проект бар, тилектеш автобус. Ошол автобус 2 жыл чыкпай калган да. Анан бирок ошол азыр ошол автобус буюрса ишин баштады ноябрь айынан. Ошол тилектеш автобус ошо юстиция министрлиги бир долбоору болуп эсептелинет. Ал калктын укуктук маданиятын жогорулатуу жана укуктун мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү багытталган да. Анан как раз ошол тилектеш автобус алкагында ошо аймактарын кыдырып, алыскы аймактарды кыдырып баштады. Ошол декадан алкагында ошол тилектеш автобус азыркы убакта Чүй областын кыдырып баштады. Анан Ош областынын бир нече райондорду кыдырып баштады. Ошол буклеттерде да графиктери каралган. Анан эгерде ошол тилектеш автобус боюнча маселелер болсо, мен номерди айтып коеюн, ошого звонить этсе болот. 62-62-10 кошумча 188. Ошолдо биздин кызматкерлер жооп бере алышат. Бизде азыр убакыт 6 минутта калды да, бирок суроолор бар да мындай. Нурбү айым, мен кимди дагы сөзгө тартайын деп атам, бирок азыр биринчи сизге суроо берейин, Нурбү айым, айтсаңыз. Негизи бул жерде адвокаттар отурасыздар, мынакей Бишкек шаары боюнча координатор отурат, балким ушул суроого баарыңыздардын жооп берип коерсуздар. Негизи азыр биз пандемияда жашап атабыз, бирок көп иш-чараларыбызга тоскоолдук деле болгон жок. Тоскоолдуктагы эле иш-чаралар өтүп атат да. Бирок бул ушу пандемия шартында айрым бир айымдардын укуктары тебеленип, жанагындай зордук зомбулукка кабылып калып атканы бул айтылып атты, сот тармактарда да чыгып атты да. Тилекке каршы мына Эмгек жана социалдык министрлигинин маалыматында ушул жылдын эле 10 айында 7,5 миң аял жардам сурап, 7,5 миң аял тиешелүү органдарга кайрылган. Анын ошол биз социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматын алып айтып атам да азыр. Анын 300 гана жанагындай бирдиктүү рейстерге катталыптыр. Демек ар жакта 7200 аял, эгерде 300 эле аял ошентип катталса, демек ар жактагы 7200 аял деген юридикалык кеңешке муктаж дегенди түшүндүрөт да, э? Негизичи ошо сиздерде мына баарыңыздар отурасыздар, мына бул жерде жетекчисинин орун басары отурат. Негизи ушу сиздерге турмуштан айрыкча ушу үй бүлөдөгү кыйын учурга туш болгон жагдайда кайрылгандардын саны канчалык? Кимиңиздер баштайсыздар? Мен ойлоп атам, мындан да көбүрөөк болуш керек. Себеби деген бул официалдуу статистикада булчу. А неофициалдуу түрүндө бөлөкчө болот да. Анан сен азыр айтып атпайсыңар, жана 300дөй эле аял ушундай жардам алып, бирдиктүү рейстерден катталды. Ошондо катталды деген бул түзмө-түз жардам берилди буларга. Калган жана силер айтып атасыңар, калган 7300-200 аял буларга деген консультациялык, укуктук кеңеш берилген да. Анан биздики кандай болуп атат? Ушу үй бүлөлүк зомбулук көргөн аялдар көп. Биз иштин баарын даярдайбыз. Мисалы деген мен өзүм юрист болгону менен лицензиям жок адвокат катарында. Бирок мен жана эме менен доверенность менен иштей беребиз бизчи. Ишти даярдайсың, сотко жеткиресиң. Сотко мына бүгүн эртең дегенде тигил аял жок, мен күйөөм менен элдешип алдым.
жок мен деген балдарымды чоңойтуш керекмин деп ушу кээде мен ушу аялдарга дагы жанагы зомбулуктан тиги зомбулук көргөн аялдарга дагы баягы түзмө түз кайрылып кетет элем да. Чыдабай, чыдап Эгерде ушу аягына чейин чыдап ушу 1-2 ушундай жумушту көрсөтүп, тарс этип туруп Кыргызстан боюнча көрсөтсө, акмак мына момундай кылдыңар, мына сен момундай жоопкерчиликти тарттың десе, жакшы болот эле. Биздики андай болбой атпайбы? Көп иштерибиз биз ушунча убакытты кетирип атабыз, коротуп атабыз, мүмкүнчүлүктү коротуп атабыз. Соттун алдына келгенде эле мен күйөөм менен жашайм, эме аял менен күйөөсү уруша беришет деп туруп эле баягы кыргызчылык менен кетип калып атат эмнегедир. Бул менин жообум. Мен да айтып койсом болобу? Бул боюнча ооба мен баягы практик катары ошондой жарандар кайрылышат. Анан Нурбүй эже айткандай, ошо сотко чейин соттон дагы ашырып, баягы жыйынтык чыгарып берейин деп, жардам берейин деп эле баарыбыз ошондой иштейбиз да, жактоочуларча. Анан баягы тоскоолдук эмес, баягы үй бүлөлүк өздөрүнүн баягы чечимдерине келип, анткени мыйзамда ошол зордук, зомбулук боюнча, жанагындай семейное насилие боюнча наказаниясы ошол штраф болуп атат да. Штраф. Анан соттон баягы штраф чыкканда ошол штраф эле кайра эле үй бүлөлүк бюджетке келип такалып атат. Анан ошонун негизинде баягы жактоочуларга кайрылганда ошонун баарын айтып берет да, жолдорунчу. Ошону билип эле баягы аял күйөөсү же болбосо ортосуна туугандары түшөт. Мисалы үчүн аны соттоткондо сен эмне кыласың? Баары бир эле экөөңөрдүн акчаңардан кетет деп, ошонун негизинде дагы баягы аялдар до конца баягы аягына чейин барып күйөөсүн соттотуп ийсе, үй бүлөлүк бюджетке минус болот экен деп, ошондуктан ошондой арыздарын кайтарып алгандар да болуп атат да. Так, сөз сизде анда. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Мен жогорудагы суроого мындай жооп берет элем. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам эки түргө бөлүнөт. Бул биринчиси консультациялык укуктук жардам, экинчиси болсо бул квалификациялык юридикалык жардам. Консультациялык укуктук жардам мамлекеттик органдар тарабынан, алардын кызматкерлери тарабынан, координаторлор тарабынан жана бейөкмөт уюмдар тарабынан көрсөтүлөт. Ал эми квалификациялык юридикалык жардам бул белгилүү тартипте лицензия алынган адвокаттар тарабынан гана көргөзүлөт. Булар жарандык, административдик жана жазык иштер боюнча өндүрүштөрдө сотторго жана тийиштүү органдарга, тергөө органдарына катышып, ал жерден кайрылган жарандардын, алуучулардын укуктарын коргошот. Анан бул үй бүлөлүк зомбулук боюнча биздин акыркы 9 ай боюнча алынган маалымат боюнча бизге 1214 аял киши кайрылыптыр. Алардын ичинен алардын баарына консультациялык укуктук жардам көрсөтүлүп, андан сырткары алардын ичинен 226 жаранга квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүлгөн. Бул дегени ошол 226 адамдын кызыкчылыктары соттук өндүрүш жаатында көргөзүлгөн деп айтсак болот. Андан сырткары бул жарандарыбыз сөзсүз түрдө бизге кайрылса, бизде мамлекет тарабынан мыйзамда каралган учурларда аларга акысыз юридикалык жардам көрсөтүлөт. Түшүнүктүү, бизде убакыт аягына келип калды. Демек, мына азыр онлайн болуп кала турган болсо, баягы юридикалык акыстар жана региондорго жашагандар онлайн түрүндө чыга албай тургандар кандайдыр бир маалымат барбы? Бир 30 секундда камтый аласыздарбы? Ооба, маалымат бар. Ошол 112 ыкчам байланыш аркылуу ошол акысыз чыкса болот. Анан биздин бир аймактык ушу обул юстицияларына барса болот, кайрылса болот. Анан жанакы акысыз кепкенеши берген борборлоруна, 28 борборлоруна ошо жетишет. Рахмат анда, урматтуу радио угуучулар, биз ушул бүгүнкү күнү старт алган декада боюнча сөз кылдык. Бул акысыз юридикалык жардам алуу боюнча декада. Мына ушул багытта эгерде кимдир бирөөлөр ушундай бир укуктук бир жардам кеңешке муктаж болуп турсаңыздар, сөзсүз бул жагдайдагы маалыматка көңүл бурсаңыздар болот. Юстиция министринин алдындагы мамлекет кепилдеген акысыз консультациялык укук жардам көрсөтүү боюнча борборунун директорунун орун басары Жылды Рыскулова, ушул эле мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү боюнча мамлекеттик реестрде каттоодо турган адвокат
Айзат Акматбекова, Даңк коомдук фондунун жетекчиси координациялык кеңешинин мүчөсү Нурбү Керимова, ошондой эле Бишкек шаар боюнча координатор Канатбек Исраилов биздин берүүбүзгө катышты. Бизге убакыт бөлгөн угармандар, сиздерге эсенчилик тилейм. Барыңыздар, оорубаңыздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Саламатта калыңыздар.